Assalamu алейкум, урматтуу кыргыз элим, баардыгыңыздарга Алланын рахматы, айымы, мерими тынчтык болсун. Өзүңүздөр көрүп аткандай күндө ушу Кыргызстанда эң чоң глобалдуу проблема аябан кылбаган нерсени адамдар кылып аткан жөнүндө маселени көтөрүп чыкканбыз. Бул себеби общий проблемабыз Кыргызстандын, бул жеке эле меники же жеке эле сиздики эмес. Себеби баягы ооруну жашыра турган болсоң, убагы келгенде аны дарылашка кеч болуп калат да. Өзбекстандардын сайттарында, Казакстандын сайттарында булар тууралуу мисалы YouTube каналдарында 500 000, 600 000 просмотр болгон жерлер бар экен. Ал жерде тез көргүлө кыргыздын жигиттери сийдигин ичип, лепчик кийип, үйүндө чычып атыр деген темалар менен, ушундай нерселер менен YouTube'да көрсөтүп жатат. Бул нерсе баардыгыбыздын проблемабыз. Тилекке каршы кээ бир инсандар реакция кылып атат, бирок азыраак кээ бирлер көрмөксөнгө салып атат да. Бунун баары аягы жакшы менен бүтпөйт. Азыр ошол TikTok'ка чыгып ошентип билип аткан жигиттердин кээ бирлери сүйлөп атат, бизди угрожать этип атат, билим балдарды жиберип деп. Биз андай жолду тандабайбыз эч качан. Биз мамлекетте мыйзамдуулук жолдо жашагандан кийин, балким жигиттер барып атса түшүндүрүү жолунда, иман жолунда түшүндүрүп жаткан чыгар, бирок бирөөнү коркутуп, угрожать этип, бул биздин жол эмес да. Булар, мен ойлойм, мыйзам чегинде өзүнүн жазасын алыш керек. Жакын араларда жазасын алат булар, сөзсүз. Ошонун үстүндө мамлекет деле буларды карап атат деген үмүттөбүз. Ошого биз буларды эч кандай угрожать этип же бир коркутуп, буларды биз неме кылып аткан жокпуз. Эгер мыйзам уруксат бергенде, ошондой жолдор бар болгондо биз ошол күнү тазалайт элек. Кыргыздын намустуу жигиттери бар, ошол күнү алып чыгып туруп тазалайт элек. Бирок биз андай жолду тандаган жокпуз. Биз мыйзамдуу жолдо буларды тарбиятка мамлекет салсын деп атабыз, биз эмеспиз да. Ошого биз бул мамлекетте көйгөйдү көтөрүп атканыбыздын себеби бунун аягы жакшы менен бүтпөйт да. Эгер сиз токтотпосоңуз, биз токтотпосок, мунун аягы барып уже кийин токтош кеч болуп калат. Себеби булар башында жөн эле сөгүнүп көрдү, анан жөн эле жаман нерселерди кылып көрдү, андан кийин чечинип көрдү, эл унчукпайт. Андан кийин чычып көрдү, сийип көрдү, богон жеп көрдү, аялдардын кийимин кийип ушундай полный кыргыз элин уят кылып көрдү. Мынакей ушундай калпакты кантип кийебиз? Калпакты кийип алып ушул жерде билеп жүрүп аткандарды көрүп атабыз. Канчага чейин чыдаш керек? Да канчага чейин унчукпай отурабыз? Бирок кээ бирлер айтып атат, булар балким хайп кармап, ушул инсандар менен кантип хайп кармайбыз? Кантип ушул инсандар менен өзүбүздүн атыбызды чыгарабыз? Бул ыплас нерсе менен да. Кээ бир инсандар ошондой ойлоп аткан инсандар бар. Кээ бирлер кино көргөндө көрүп, аяк качан болот экен деп мындай башын салып күтүп отургандар бар. Биз Кудай буйруса Кыргыздын намустуу жигиттери бар. Ошол менен мамлекет менен биргеликте бул ишти сөзсүз аягына чыгарабыз. Ошон үчүн буга биз өзүбүз эле эмес, жалпы кыргыз эли ушул нерсеге кийлигиш керек да. Анча мынча кыргыз элди өзүңө салым кошуп атасыңар. Ошол жакта отуруп атасыңар, ошол жакта подписан болуп атасыңар, ошол жакта жана ушу стрейкерде эмне дейт, ошосуна кирип өзүңөр колдо акча которуп атасыңар. Силер ошолордор кылгандай эле, амалдын кылгандай эле, силер ошондой эле амал кылып атасыңар да. Силер ушулар менен биригип, ушулар кандай күнөө тапса, силер да ошондой күнөө таап атасыңар. Ар бириңер өзүңөрдүн карындашыңарды, эжеңерди, TikTok жабылбайт. TikTokто жакшы жактары да бар, адамдар ошол жакта эле баяндары бар, ошол жакта бизнес кылып аткандар бар. TikToкту эмес, ар бирибиз өзүбүздүн напсибизди тыяйык, эжебизди, карындашыбызды, балдарыбызды тыяйык. Ошондо анан TikTok токтойт. Ошондо анан мына маскаралык токтойт. Ага чейин бул эч качан токтобойт.